Bunun светтери көп. Светтери 50 чакты светтери чыгарып берсек дагы боло Стройка берет. кылган адам ушундай жерлерге келгенде башын катыйт да. О, Свет тандай албай, обой тандай албайчы. О, Булар эмне, калыптарыбы жана формасыбы? бул формалары калыптардын, ооба. 2-3 канча бир 200-300 квадраттын Бул кирпич жерде плиткасы даяр окшойт. бул жагыда дагы бар. 3 үйдүн заказы бар бул жерде. Значит, дуал баягы кышык дуал болсо дагы эч нерсе болбойт экен, Эч нерсе Аны болбойт. рейка менен түздөп уровеньге чыгарып Мисалы, алат. рейка моундай кылып катырып кете беребиз. Могу бири-бирине киет. Могу темирлерди сиздер чыгып кетпейби же сынып калбайбы десеңиздер, бул законный катык чыкпайт. Ийилбейт дагы түнүкө. Ассаламу алейкум, урматтуу Элдик каналдын жалпы көрүүчүлөрү, сиздерге ысык салам жолдойбуз. Достор, мына жай келип, элдин баардыгы азыр стройка менен алек. Ошол менен биргеликте биз дагы сиздерге бир кичине болсо дагы пайдалуураак видео болсун деп, мына менин артымда байкадыңыздар, бул медресе экен, достор. Бул медресенин сыртындагы обшивкасын байкадыңыздар окшойт. Бул фасадный плитка деп коет, достор. Ушул фасадный плитканын сиздер дагы үйүңүздөргө стройка кылып атсаңыздар, кантип, кайсыл жактан, кимден алсаңыздар болот, кантип жасалат, өзү дегизи минус жактары барбы, плюс жактары барбы, мына ошол боюнча сиздерге сонун видео кылып бермекчибиз. Андыктан видеону акырына чейин көрүңүздөр. Нурсултан деген бир инибиз бар экен, жаш ишкер бизнесмен. Ошол бизнесменди колдоо максатта дагы, достор, видеону сөзсүз түрдө акырына чейин көрсөңүздөр, мен сиздерге видеонун жүрүшүндө Нурсултандын баягы чыгарган, жасаган жерлери, балким сиздер Нурсултан менен дагы иштешип каласыздар деген ойдо бул видеону жасап жатабыз, достор. Андыктан видеону сөзсүз түрдө акырына чейин көрүңүздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, мына сиздерге Нурсултан деген инибизди тааныштырып коелу. Бул Нурсултан ушул мен жогоруда айтып кеткен плиткалардын баардыгын жасап, азыркы учурда Ош областына, керек болсо Бишкекке чейин экспорт кылып жаткан учурум дейт. Видеонун жүрүшүндө буюрса Нурсултан менен кеңири маек куруп, анын да иштеген жерине чейин барып көргөзмөкчүбүз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, туугандар, жаштарбы. Биз чыгарып жаткан 5 клинкелик фасадный плита ушул болот. Биз бүткөн имаратка келдик. Бул бүткөн имарат былтыр 2023-жылы бүткөн имарат. Бул имаратка канча 500 квадрат кеткен. Жалпысынан 500 квадрат. 500 квадрат. Бул жакынырактан көрсөтөлүк анда. Бунун чыгарылган материалдары бул бетондон чыгарылат. Өз бетон болуп, фундамент деп койсоктан болот. Бетон болуп, ак цементтен, обычный эле цемент, көк цемент, жуулган шагал, анын өзүнүн пигменттери бар, өзүнүн краскалары бар, ошолор менен даярдалып чыгарылат. Бунун светтери көп, светтери 50 чакты светтери чыгарып берсек дагы боло берет. Клиенттер кандай свет кааласа, ошого карап светин даярдап бере беребиз. Мисалы, шовторуну черный или красный кылсак дагы болот, мына кирпичтериничи. Могу сызыктарыны черный или желтый, белый кылсак дагы боло берет. Ал клиенттерге заказ бергенге карап чыгарып бере беребиз. Ар кайсы кардардын өзүнүн тандоосу, тандоосуга карап. Нурсултан, эми азыр биздин видеону көргөндөрдө сөзсүз түрдө эң биринчиден суроо келсе керек, бул канчалык деңгээлде арзанбы, кымбатпы? Азыр өзүң билесиң, бул стройка боюнча технология өнүгүп, түрдүү нерсе чыгып кетти. Фасадный плитка, анан беркинде дагы эмне деп коет? Крошкалар көп түрү туурабы айта берсең. Ошолордун ичинен эмне үчүн ушул нерсе менен кылыш керек деген суроо да. Бизге вид жакшы чыгарып берет. Биринчиден, бүтүш жагынан бул башка стройкалардан караганда тез бүтөт, убактыдан утат. Анан сена жагынан светиге карап экономдоп кылсалдагы болот бул нерсеничи, товардычы. Бул усталарга дагы ыңгайлуу, курганга жеңил иш, оңой болот бар жогу. Тез болот. Тез болот. Усталар дагы кыйналбайт. Кыйналбайт. Уста багып 2 айлап кыйналышпайт. 2 айлап багышпайт. Мисалы 2 айлык убактыны буга 1 ай, жарым ай кылса убакыт кетет. Көп кетет. Мисалы ушул 500 квадрат метр эми булго чоң здание экен. Туурабы? Үй салган, мисалы, обычный стандарттагы бизде 2 этаж, 1 этаждарды канча күндө кылып коюшуп атат усталар? Примерно биз усталар менен сүйлөшүп, өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп жүрөбүз. Бир ошондой 2 этаж үйлөрдү, 1 этаж үйлөрдү примерно 120 квадрат болот да, 200-120 квадрат. Ошолор
Bir ayga жетпейт, 15 күнгө дагы жетпейт, бүтөт да. Билген усталар болсочу, Тез өзүнүн Тез. ишин так билген Өзүн- уста болгон болсо, демек 15 күндө бүтүп коет тез эле экен, бүтөт, ооба. Ошол биринчи бул негизи курулуунун эмеси рейка менен токулат. Үйдүн сырты кирпич болобу, камгыш болобу или шыбалган болобу кете берет. Рейканы токулат, андан кийин ушул плиталар кагылып, уровеньге коюп кете беришет усталар. Жеңил болот и оңой болот, тез усталар куруп бүтүрүшүп коет. Бул ошондо эмнеден, цементтен жасалганбы? Бул цементтен, обычный эле цемент, бетон болот. Аха. Шагал, цемент. Бул жамгырга и күнгө чыдамдуу болот. И ичиге жанагындай суу кирет деген маселе болбойт да бунунчу. Суу кирбейт ичине, как положено. Өзүнүн шофтору бар, ошол менен коюп ылдыйга агып түшүп кете берет, бири-бирине болуп куюлуп. Ичине кирбейт. Ичине кирбейт. Мисалы, ушу менен бул өзү цементтен жасалган деп атпайсыңбы? Ооба. Анан обшивка кылсам үйүм ичи суук болуп калбайбы деп кыжалат болуштун кереги жокпу? Аны эки жолу дагы бар. Обшивка кыса дагы болот, обшивка жана рейка токулат го, ошол жерге утепление басса дагы болот. Орду бар да, бул рейка токулуп аткандачы, ошол жерге как положено утепление кылып койсо болот, жылуу кылам десе. Бирок ансыз деле мен көп жерде көрдүм, андай утепление кылбай эле рейканын ичинен жөн эле Промой эле кылышат экен да. урушат, ооба, жылуу эле Ал болот. суук болбойбу Жок. экен? Шофтор ачылбайт, шамал кирбейт ичине. Шофтор барды жабылат. Суук Эми болбойт. бизде андай эле суук эмес да туурабы? Ооба. А булардын ичиндеги баягы рейкалары кандай? Чирип, баягындай убакыт өткөн сайын Жок. какой-то воздух, бир вентиляция барбы мунун ичинде, болобу? Жок, ушуга чейин мен кылып жүргөн усталар, бизден алдыңда эле кылып жүргөн адамдар бар да, ошолордон сурап, териштирип, эме кылдык. Бул көпкө чейин тура берет экен рейкаларда, чирибейт экен. Мисалы, суу кирдиби деп ачып көргөн жерлер дагы болду. Атайын текшерип. Атайын текшерип. Бир жакшына турат. Андай чириген эмелер болбойт экен. Суу Силер кирет. канча жыл болду буну? Биз чыгарганыбызга 2 жыл болду. Отуз Бул жыл. негизиден баягы 10 жыл болуп калды да. Бизге Кыргызстанга келгенде. Кыргызстанга негизи Өзбекстан 10 жыл болуп калды да. Аха. Коңшу Өзбекстан куруп жатышат бул нерсени. Баштаган ошол. Ошолордон биз дагы кыйла маалыматтар алып, окуп эме кылып, биз баштадык ушул жумушту. Эми 2 жылда мен ойлойм кылган ишиңдин плюс минустарын билип, оңдоп, мисалы эми башында балким минус кетсе кеткендир, опыт алып, 2 жыл менимче жакшы эле срок болуш керек, үйрөнүп алган. Жакшы эле сурак болду, ооба. Көрдүк, билдик, азыр только заказ менен ошо адамдар каалаган свет менен чыгарып бере беребиз. Нурсултан, силер ошондо, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер эми Кыргызстандын ар кайсыл областтарынан көрүп жаткан болушуңуз мүмкүн. Нурсултан экөөбүз азыркы учурда мына Ош областына караштуу Ноокат районунун Борбаш деген айылында ушундай чоң медресе курулган экен. Ошол медресенин обшивкасыны силер даярдап бергенсиңер, Ооба. Бул өзү Нурсултан өзү дагы ушул жерде эле жакын Кулатов айыл аймагындагы Кызылбулак айылы. Кызылбулак айылында ишиң дагы ошол жерде Ошол жүрөт, жерде, ооба. Буюрса видеонун жүрүшүндө ал жерге дагы барып көргөзөбүз. Эгерде сиздер заказ кылып, Нурсултан менен иштешем дей турган болсоңуздар, номерлерини бул жерге чыгарып коебуз, достор. Албетте, өзү менен түздөн түз байланышып сүйлөшөсүздөр. Байланышсаңыздар өзүм кабарлашам. Өзүң эми консультация берип, жардам бергенге макулсуң, Ооба. Анан кийин кайсыл жактардан чалса болот? Кайсыл жерлерге чейин жеткизип бере бересиң? Бул жагы Ноокат, бул жагы Кызылкайга жеткирип беребиз. Доставка бар, Доставка кылып беребиз. Ооба. Оштончу, мисалы, Оштон чалып калса. Оштон анда узакка биз азыр чыгара элекпиз. Жетишпейт азыр. Сүйлөшүү менен эме жөнөтүпсөк болот. Телефон аркылуу чечсек болот, ооба. Ооба, жаңы видеонун сыртында дагы сүйлөшүп, кандай анан кийин видеодон клиентиң көбөйүп кетип жетишесиңби десем, азыркы учурда итак Ноокат районуна жетише албай атам деп атасың, Ооба. Бул нерсенин ушунчалык клиент көп экен да. Клиент көп. Адамдар уже бул материалга уже Түшүнүп бес калышты. килгерге жакшы эле түшүнүп калышты да. Кандай болот? Уже элдин дагы маалыматы жакшы эле бар деп ойлойм. Дагы кандай айта турган нерселер бар? Сенасыга келсек, бунун сенасы светине карап туруп эле сена койгонбуз. Буга ак цемент, көк цемент деген цементтин түрлөрү кетет. Ошого карап сеналар койгонбуз. Мисалы, однотонный ак цвет кылам десе кымбат болот да. Шофу башкача, кирпичи башка цвет болсо,
Ошо светиге карап туруп эле сеналарды коюп койгонбуз. Сеналары 600дөн баштап 850 сомго чейин квадрат метри. Так, ошондо Нурсултан жакшы өзүң мындай баасын айтып калдың. Сурай кетейин. Мисалы жаңы 120 квадратка канча кетет экен өзү расход общий? Общий расход Примерно эми баягы баалар өзгөрүп турат, түшүнөм, анан ар кандай болот, усталар менен сүйлөшкөнүнөн зависит этет. Рейкаларды канчадан алат, ошондон да көз каранды. Эми болжолдуу түрдө мисалы стройка, обшивка кылган адам сразу эле ошону ойлойт да канча кетет болду экен депчи. Ооба, биз анан ошол Примерно канча суммага расчет кылыш керек? 120 квадрат. 120 квадратка биз деле эсептеп чыктык общий. Рейкага канча кетет, шуруптукка канча кетет, уставкага канча кетет, ошолор баарын тактап көрдүк. Бул жагы квадрат метри 1200дөн 1000 сомго чейин айланат экен. Квадрат метричи сом. 1200 сомдон 1000 сомго чейин. 1000 сомдон 1200 сомго чейин. Устанын полный бүтүшү. Общий бүтүшү, ооба. Эшиктердин моундай ошибкалар менен готовый туникелер чыгат. Буларын да айтып өтүп кетейин. Эшиктер, эшик, айнектер сырттарга ушундай тунике коюп койсо болот. Оңой болот. Бурчтарына, угулдарына. Буну кандай кесем, кандай коем кийин деп ойлонбой эле койсо болот. Анан бул дизайндарыны кандай кылат? Силер дагы өзүң тандашып, мындай кылсаңыз жакшы чыгат деген бир кеп кеңештер болобу? Обязательно о дизайнды биз өзүбүз биринчи сунуш беребиз. Жакса ошо сунуш менен кылып кетсе болот. Анан өзүнүн сунуштары, өзүнүн эмеси болсо ою, ага жок дебейбиз. Каалаган светине, каалаган эмесине чыгарып беребиз. Мына бул Нурсултан эми мисалы мына жерде тумбалары башка цветте экен. Дагы мына кандай цвет үстүндөгү? Үстүндөгү шоколадный, молочный цвет. Шоколадный цвет менен бул жерде молочный цвет экөө комбинация болуп тур, туурабы? Гүлдөнгөн. Гүлдөнүп, бул дагы эми өзүнчө неме да, ойлоносуң да. Образ чыгарыш үчүн, цветти, видти чыгарыш үчүн ошондой шоколадный койгонбуз, атайын бөлүп туруш үчүн этаждарды. Тумбаларга башка фундаментке коюла турган сокол делет, аталат сокол деп. Ошолорду койгонбуз бурчтарына. Ошо дагы bundan да башка светтерди, bundan да башка көркөмдөп чыгарып эме кандай вид чыгарсак болот да. Мындан дагы сулуу кылып, ар кандай жакшы вариантта кылса болот экен. Эми өзү стройка кылган адам ушундай жерлерге келгенде башын катыйт да. Свет тандай албай, обой тандай албайчы. Биз сунушту беребиз, светтерди кандай, кайсы светтер аз, кандай ачат, ошолорду беребиз. Жакшы, демек, значит, коркпой нетпей сенин номериңе чалып, кеп кеңеш сураса болот экен да. Буйруса иштетсеңер болот да. Иштешебиз буйруса. Так, достор, биз азыр мына Нурсултан экөөбүз Нурсултандын ишканасына келдик. Анан бул жерде өзүңүздөр байкагандай кардарлар үчүн атайын ушундай образецтерин коюп койгон экен. Ушуларды кичине көргөзүп коелу. Бул жерге атайын клиенттер келип, кандай светтер тандаш үчүн обрез койгонбуз. Чоң эмес, ар кылды светтерди коюп койгонбуз бул жерге. Бул жерде светтер 5, 6, 7 кыл светтери бар. Мисалы, могул молочный, шовтору красный. Однотонный свет молочный деп аталат. Буларда эле өтө сонун чыгат видтеги. Моголар бар, кирпичтери шоколад цвет, шовтору молочный болот. Жок, однотонный краска кылам, кызыл краска кылып үйдү көркөмүн ачам десеңиздер, могул бар. Бул краскаланган негизи. Өзү негизи бул краскаланган. Алдың биринчи чыккан свети моундай болчу. Краскалаганыбызда ушундай кыпкызыл свет чыккан. Бул негизи кызыл красканы деле бул дагы вид чыгат. Биз негизи моундай свет кылып чыгарып беребиз. Клиенттер өз светини каалаган светиге берип койсо дагы боло берет. Буларды башка светтерден караганда бул светти арзаныраак кылып беребиз. Бул жерде чорный бар, моундай белый светтер бар. Гүлдөгөнгө ар кыл светтер кошулат. Нурсултан, бул белый ак түстөгү кандай? Менимче өзү цементтин цвети ушундай болуш керек. Цементтин цвети ушундай, ооба. Эч деме краска кошулбайт, өзү даярдалат сразу эле. Бул биздеги обычный жана стройкада колдонгон цемент эмес. Бул канча жана 600 маркадагы Ирандан келген цемент. Ошо бунун катылыш жараянын көрсөтүп дагы өтүп кетейин. Бунун рейкага эле обычный эле биз деле моундай эле обычный эле кылып койгонбуз. Элге көрсөтөлгү эле деп рекламага.
үйдүн сыртына профиль тартылат. Река. 3 река тартылгандан кийин могу плиталар кармаш үчүн мондай рекалар отуруп чыгабыз. Бул аралыктары 45-46 сантиметрден болот. Ушинтип эле кагылып, шуруп менен уруп коет, болду. Главный ушу реканы эле уровеньге коюп койсо болду. Шовтору ачылбайт, суу кирбейт. Значит, дуал баягы кышык дуал болсо дагы эч нерсе болбойт экен, аны река менен түздөп уровеньге чыгарып алат экен. Река кылат. Главный река уровеньде болсо болду. Мисалы, мондай кылып катырылып кете беребиз. Могу бири-бирине киет. Кийгенден кийин бул жак катырылбайт. Бул жагы эле катырылат, болду. Бул жагы кийилет жөн эле өзүнө, анан бул жерине катырып коебуз. Ошентип эле кете берет. оңой экен да, тез болот экен да. Бул, ушундай кылса болот. Мисалы, могу темирлерди сиздер чыгып кетпейби же сынып калбайбы десеңиздер, бул законный катык чыкпайт. Ийилбейт дагы түнүккө. Законный турат. Бул мисалы российский кирпич деп атап коебуз биз. Красный кирпич. Түсүнү, Түсүнү, ооба. Ушудан быйылга буйруса заказ болуп атат көп эле. Кардарларыңар көп болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде мына Нур Султанды таанып билип алыңыздар, сиздер дагы ушундай фасадный кирпич менен үйүңүздөрдү жасатам деген болсоңуздар, Нур Султандын өзүнө түзмө-түз чала бересиздер. Буйруса мына фасадный кирпичтер ушул жерде бышып чыгат экен да. Ооба, ушул жерде даярдап, готовый кылып чыгарабыз. Булар эмне, калыптарыбы жана формасыбы? Бул формалары калыптардын, ооба. Бул резинка, каучук резинка болот. Алчы? Светтери. Азыр кирпичный свет коюп атабыз, красный болуп чыгып атат. Ушул жерде соколду, фасадты ушул жерде эле даярдап чыгарабыз. Азыр ушуну куюп жаткан кирпичибиз могул болот. Ушу кирпичтер. Буларды заказ клиентке даярдап атпырсыңар, Ооба. Кирпичный түстө экен, Кирпичный түстө. Бул жерде канча киши иштейсиңер? Бул жерде азырынча 3 киши иштейбиз. Жакшы, демек 3 киши жумуш менен камсыз экен да бул жерде. Общий бир күндө канча немен чыгарасыңар? Бул жерде азырынча 16 квадрат метр чыгат. Сокол 4 квадрат, фасад 12 квадрат. Сокольныйдын өзүнүн баягы формасы башка да, булар окшойт. Төртүштек болот. Обычный эле. Обычный эле, ооба. Бул жерде кандай десем, элдер, адамдар кылабым, ушундай фасадный плита кылабым десе, бизге алдырактан даярдап заказ кылса, биз даярдап беребиз. Мисалы 100 квадрат болсо, 7-8 күндө даярдап беребиз. То есть мындай кирпич заказ кылам деген болсо, фасадный плитка 100 квадратты бир жуманын ичинде даяр кылып берет экенсиңер. Демек, ошону дагы алдын ала эсептеш керек экен да, эсептеп туруп, убактысын эсептеп келсе болот. Бул кирпичтер дагы бир айтып өтүп кетейин. Бул жерде 6-дан, кечки 6-дан эртеси 6-га чейин пышып бүтөт ушу кирпичтер. 12 саатта пышып бүтөт. Силер калыпка формасына куйгандан кийин, демек 12 саатка бул жерде жабат экенсиңер дагы. Жабып, дымдалып пышат. Если мындай сыр болбосо, сагышып бизнес кылам, ушундай фасадный плитка жасайм дегендерге дагы кичине кеп кеңешин берип, бир жардам бере аласыңбы? Албетте жардам беребиз. Келип үргөтсөк дагы болот, бул жерде үргөнүп кетсе дагы болот. Болбосо мондай каучук кеби резинкаларды каяктан алабыз десе, биз алып келдирип, заказ кылдырып бердиребиз. Ал жагынан мүмкүнчүлүк бар, мүмкүнчүлүгү бар, ооба. Жок, Жок, нөлдөн баштайбыз, бардын өзүң үргөтүп бересиң десе дагы, ал жагын аракет кылып үргөтүп беребиз. Үргөтүп бересиң. Жакшы, ишиңер өркүндөй берсин, Нурсултан. Айтканыңыз келсин. Бул жерге дагы жайнап клиенттердин заказдарын даярдап койгон окшойсуңар. Бул жерде заказдар даярдап койгонбуз. 2-3 үйдүн заказдары бар бул жерде. 2-3 канча, бир 200-300 квадраттын кирпич плиткасы даяр окшойт. Бул жагыда дагы бар. 3 үйдүн заказы бар бул жерде. Жакшы. Жакшы, ошо урматтуу Элдик каналдын көрүүчүлөрү, Нур Султанды таанып калдыңыздар. Номерини чыгарып коем. Буйруса астынан өзү менен сүйлөшүп, дагы анча-мынча мен сурабай калган суроолоруңуздар болсо,
Нурсултан менен сүйлөшүп алсаңыздар болот. Ооба. Нурсултан, сага чоң рахмат. Элдик каналдын көрүүчүлөрү үчүн атайын убактыңды бөлүп ушундай сонун маалымат бердиң. Мен ойлойм, көрүүчүлөргө жакты болуш керек. Буюрса. Урматтуу көрүүчүлөр, видео жаккан болсо сөзсүз түрдө видеого лайкты басыңыздар, комментарий жазыңыздар жана ошондой эле досторуңуздар менен видеону бөлүшкөндү дагы унутпаңыздар.